koyup koygan. Ay sayın malumat beresiңер, kvartallık malumat beresiңер de turup bunu özünüzde bilesizler. Бұл бойынша областа büyük malumatlar var. Eğer möhretten ötken turgan bolsa bizde hazır buruklular emas var kagaz içinde. Hazır infodokspен işteyiz de. Kızıl büyük. Hadi güzeliç. Kızıl büyük kaldı. Ama kızıl büyük kaldığında bal işte atanlar bilen büyük bardağı bu elektronlaştırılgan az barda kompüter menен болуп калганда анын жообун өз убагында берип турабыз биз. Канчалык жеңилдеп аткарылат, эмне болду деп бүт барды. Анын урматтуу жыйындын катышуучулары бизде дагы буюрса районубузда жасалып аткан жумуштар мен эл менен жыйындарды өткөрүп атабыз, жыйындарга катышып деп атасыздар. Менин айтып эмелер маалыматтарымы көпчүлүгүңүздөр таанышсыздар турат. Rayonda болуп аткан жумуштар боюнча канчалык жеңилдеп болуп болуп аткан жумуштар баардыгын эле укмуштуу баардыгын ыйратып кетип атабыз деп айта албайм. Кээ бир учурларда жасалып аткан жумуштар да бар. Анын себептери бар. Анан бизде мына буюрса былтыркы жылдын жыйынтыгы менен баардык маселелер боюнча, көрсөткүчтөр боюнча областтан жыйынтык чыгарылып, биздин район область боюнча birinci orunda almamız. Aldagı jönde gelen olunca ошол айыл өкмөттөрүнүн элдин жалпы элдин баардыгыбыздын чогуу bir максатта иштеген жыйынтыгы менен биринчи орунда алдык. Ал жерде дагы жөн эле сен ачыктаган кезинде эле берип койгон жок, сен жалгаттан келесиң деп. Ал жерде ар бир показательдер боюнча карап отурат. Комиссия иштейт аярда. Ар бир налог бүт көрсөткүчтөр боюнча билесиздер. Ошолордун жыйынтыгын чыгарып, анан кийин каралат. Бұл дағы ошол болсо, ошол биздин чогуу иштеп аткан кызматкерлердин жыйынтыгы. Анын биз дагы өзүбүздүн алдыбызга чоң маселе, өзүбүздүн деңгээлибизде күчүбүздө турган маселелерди койдук. Бизде буюрса мына айтып жүрөм го, биздин пешенебиз экен, ошол жер үй чоң алтын кен иштеп, көп маселелерди биз мамлекетти карап, жана капиталдык салымдарды, тиги титулдарды карап отурбастан эле министрликтерди карап, мамлекетке биз өзүбүз жардам берип, өзүбүздүн могу жерде топтолуп аткан мыйзам чегинде топтолуп аткан фонддун каражаттарын жумшап, өзүбүздүн баягы деңгээлде маселелерди чечип атабыз. Анын баардыгыңыздар билесиздер. Ар бир райондо, ар бир айыл өкмөтүндө бизде мына 100 миллион жакын каражат жүрсө, ошону Бекмолдого эле бөлбөйбүз, Бекмолдо түз түшөт. Калган 12 айыл өкмөткө могу жерде айыл өкмөттөр алып келип, ушундай эле составда байкоочу кеңештер защита кылат могу жерге. Ар бир айыл өкмөт чыгып, ар бир проектini могу жерге көрсөтүп, ушунча адамдын баардыгын ынандырып, анан колун добуш берип, байкоочу кеңеш макул дейт, анан мен кол коюп берем, анан каражаттар бөлүнүп иштелип атат. Мына менин колумда быйылкы жылдын аткарылып аткан жумуштар боюнча, фонд боюнча. Биз ушул жумуштардын бүт баардыгы менин колумда турат. Кийинде канча объекттер болуп, кандай деген долбоорлор иши алып барат. Биз негизинен басымдуу аксакалдарыбыз айтып өттү. Айыл чарба багытында ирригацияга, өзгөчө ирригацияга көңүл буруп атабыз. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Суунун тартыштыгы бул биз эле Талас районунун же Талас областында эмес, бул бүтүндөй мамлекет бүтүндөй чөлкөмдө болуп аткан Орта Азияда. Глобалдуу деп эмнени айтабыз? Глобалдуу деген дүйнөлүк маанидеги маселелерди глобалдуу деп коет да. А биздин ичибиздеги бул актуалдуу маселе. Актуал. Биринчи маселе актуал. Biz globalдуу десек айтсак, суу мисалы глобалдык маселе. Бүтүн дүйнөдө болуп аткан глобальный маселелер. Бул эми бир жер үйгө байлап, анан бир эмеге бир мөңгүгө туура эмес. Бул бүтүндөй целый Азияда болуп аткан маселелер, Орто Азияда болуп аткан маселелер. Эми анан арабыздан мына биз бешенебиз айтып жүрөм го, суунун башында экенбиз. Кудайга шүгүр. Сууну алдык. Эми ылдый жакта дагы бир мен айтып жүрөм. Бир душмандар эмес. Баардык тургандар, кызыбыз бар, бала чакабыз бар, кудалар бар. Аларга суу берсин деп эми кээде жаман көргөн экенсиң. Да, действительно сууну таштап атабыз. Осмонкулуктардын баары урушуп элдерден бүт суу бар, түндө сайга ташла, тигилерде суу ичсин деп ошонун эмесин ынтымакта сүйлөшүп атабыз да. Акимдер, суу чарба башкармалары, область губернатор отургузуп алып тапшырма коет. Анан жок, мен эле болушум керек, мен эле деп туруп сууну жыга берсек анда болбой атат. Анда элдин ынтымак кетет, рызкы кетет дегенде. Бул эми суу маселеси боюнчачы эң негизги маселени биз фонддун каражаттары ушул багытта бөлүп атабыз. Ар бир айыл өкмөткө
жылдың башынан жаз алды менен 100 миңден бөлүп берип аттык. Былтыркы жылы 200 миңден бөлүп бердик. Аны буну мамлекет 200 миң дегендер чоң каражат. Аны жанагы шлюздардын оңдооларына атабыз. Майда жүргөн шлюздарды, арыктарды, кичинекей бетон жұмыстарын жасап алып, анан кийин чоң проекттерди жасайын деп атабыз. Мына мен ирригация боюнча жасап аткан жұмыстар боюнча айтып коеюн кыскача. Мына Аралда Андаш деген чоң канал бар. Андаштын где-то 1 километрин жасаш үчүн азыр 6 миллион, 7 миллион каражат кетет экен. 1 километр. Biz ошол 1 километрин мына Аралдыкы менен биздики. Жок келбеди. Мына өкмөт отуруп, жалган айтып берет. Мына жасап атабыз. Быйылкы жылы. Бүтүп калды почти. Айрым эме бунучу биз эле жасап атабыз деген жок. Мамлекет чараларында аябай чоң ирригация көңүл бурулду. Жаңы бийлик ел, жаңы президентибизге саясаты Андаш каналы калып кеткен, каршы талкаланган канал экен. Оос аркылуу да бөлүнүп эмеси 1 километр бүтпөй отур да. Жасап атат. Отурда вот. Бул өз үстүнүн каражаттарына 1 километр жасап атабыз. Андан сырткары мына Калбайлар аймагы мына Батка кемилет 2 каналды жасадык. Коо Чолок дегендерди. Бул да чоң жумуш өзүбүздүн эсептен. Мына мамлекетибиз тарабынан курултай жасалат да Батка үстүндө курултай. Былтыр бир канча километр жасады, ошо үчүн финансист токтолуп калды. Быйылкы жылы да жасайбыз да курултай канал түшүп келет жогору жактан. БСРлердин баардыгы былтыркы жылы биз айна жоктон БСРлерди биз эми өзүбүздүн күчүбүзгө жараша да биздики чоң 10 миллион, 30 миллиондор биз көтөрө албайбыз. Аны мамлекет дагы бизге андай БСРлерге каражат бөлгөн жок. Биз өзүбүздүн күчүбүз менен мына Нуржановдо бир 2-3 БСР тазаладык. Отурат ага. Жерге талда тазаладык каналдарды. Бердик айыл аймагында БСРлер тазаладык. Былтыр мына быйылкы жылы болсо БСРлерден значит Кара Судан аксакал бар десе, былтыр мен өзүм да барып көрүп. Азыр быйыл тазаланып атат. Адамдын боюнан атты отурсаң, аттын боюнан уже өдө көтөрүп кеткен. Аны өзүбүздүн күчүбүз менен тазалап атабыз. Долонодо аксакал ким бар? Долонодо келди. Долонодо Нооташ деп аксакалдар келди эле былтыр. Нооташ каналын куруп берди. Нооташ каналы аксакал биз таштын түбүнөн алып өтөт. Ошол каналга мына фонддун каражатынан акча бөлүп туруп 2-3 күн мурун барып өзүм көрүп келдим. Аябай сонун иш жүрүп атат. Нооташ каналы жүрүп кетип атат. Нооташтан бери жактан БСР бар. Эмеде Оркардыда БСР. Ал жерге дагы акчасын бөлүп бердик. Ал жерде дагы биз канча атабыз? Борукуларга окшоп бир подрядчиктерге берип же бир эме кылбастан 4-5 миллион сарптабастанчы. Аларга берип коюп өткөн. Алар болсо чампалап жарым жартылайга туруп качып кетип калып, жок болуп, азыр күнгө чейин соттошуп аткандар. Биз аны бестен только ГСМди чечип берип атабыз, ГСМди. Техниканы болсо бүт райондун ичиндеги айыл аймактагы техникалар барып чогултуп, ашар метод менен кылып атабыз. Мына мисалы Долоно ГСМди чечип беребиз, калган айыл аймактар погрузчигин жөнөтөт, тиги тракторун жөнөтөт, КАМАЗын жөнөтөт. Ошентип туруп Долоно аксакал уже буюрса тазаланып бүтүп калды. Андан сырткары Бердикедеги былтыр Кумарык жактагы кетип аткан Нуржановго тиешелүү болгон БСРлер. Нуржановдо ким бар? Сиз бар экенсиз. Билесиз, бул жактагы каналда. Могул жакта БСРлердин баары тазаланды. Быйыл Көгөйдөн ким бар? Көгөйдөн Шамил бар. Быйыл аксакалдар менен бар Көгөйдүн этегин билесиздер, могул жактары үстү жак. Таптакыр суу келбейт. Могул жактан Оостун чоң каналы келет, чоң канал. Бул келип туруп жана чоң БДРди толтурат. Анын үстүндө жана Бордо каналы бар, Бордо. Бордонун ремонт кылалы дейбиз, каражат сарптайлы дейсиң. Бирок Бордонун үстүндө жана Долонодон, кен колдон түшүп келген суунун өзү бир жазында көпүрөп кирет экен да, ушу менен аз болуп калат экен. Ал суу даже мына орталыкка жетпей түгөнөт алчы. Бул ошо кирип келген убагында тигини толтуруп алабыз. Эме менен жон менен чоң менен эме толтурабыз. Анан могул жакка билесиздер, чыксаңыздар, могул жак өрөөнүн үстү жагы болсо, жап-жашыл лукмуш болуп турат. Могул жагы болсо какырап турат да. Нылда кетип аткан жакта суу жок, суу келбейт. Ошону нар жактан нылдан түшүп келген БСР бар, кичинекей БСР бар. Ошону Көгөйгө 1 километрдин жерин бетон кылып беребиз деп сүйлөштүк.
Бирөөсү алып кирип калса жазалып менен ал башталат каналда. Андан сырткары мен ООСко тапшырма бердим. Эң жанагы больной точкаларда. Мына БСРди быйыл бердикте да бир эмен кайсы бир жана БСР. Кумарыктагы тазаланган БСР. Бузулсет кайра тазаланган. Анан үйдө да бир эмен жаздырдыңарбы? Ошол жерде жана Мөрзөнүн алдынан өтөт деп сурамадыңар. Неме канал ошол ата? Замир каналы. Бердикеден ким бар? Ага, билесиз, а? Ошол жерде бир Мөрзөн жанынан өтөт деп атат. Ошону буюрса ошол жерде жасап, мага ооз айтып атат, ошол жерде жасайлы депчи. Ал жерде жасап берсек, алдағы чоң иштер. Эми мамлекеттин каражатынан эмес, бул өзүбүздүн жасаткан жумуштар, өзүбүздүн деңгээлибизде. Мамлекет тарабынан бөлүп аткан алар чоң-чоң йогаздар, анан тияка кете турган чоң-чоң каналдарды карап атат. Мамлекет дагычы техниканы берип атат. Салыштырмалуу мына мурунку жылдарга салыштырмалуу берип атат. Анан былтыр өзүңүз билесиздер, баягы ушул эми сууну баягы бургулуп казанга деген маселе болуп, мурунку губернаторубуз бир эми алып келген ооз базасында 20 миллионго жакын бир орустан КамАЗды алып келип жана бургулай турган где-то 300 метрби 500 метр чыкып деген болчу. Ошону өткөндө болуп Байбачаевич уже интервью айтып атат, уже бизнес специалисттер бар окуп келип, аны уже иштете турган болуп калды. Заявка берсеңер, анан алар изилдеп көрүп, уже казып беребиз атат, арзандатылган түрдө, баягы жеңилдиги бар экен, иштетебиз атат. Эми ушуну өтүшүбүз керек болуп атат. Баягы элгерки скважиналарды иштетишибиз керек болуп атат, Анан эми мына мен кыскача чоңурактарын айтып өтөйүнчү. Майда жумуш болду. Мектептин крышасы, отоплениясы, 50-70 жылдары курулган мектептердин эшиктери, терезелери баягы пластик алмаштыруу. Булардын баардыгын айректөктөр менен жалган айтып агай отурат, билгендер мына директорлор отурат, жасап атабыз. Почти маселелери калбай калды бизде жанагындай крыша, батарейка деген. Биздики чоң-чоң мектеп курулуш, ал мектеп курулушту биздин үчүбүздөн жетпейт, буюрса мектептерибиз бүтөт. Мына мектепти айтып коеюн, чоң 15-жыл башталып бүтпөгөн мектептер бүтүп атат да мына. Быйыл 100 мектепти президентибиз айтты эле, ичине кирип калды эле, Нанаев бүттү. 15-жыл башталган экен, мына жакында спикер өзгөрүп ачып кетти. Балбалдагы мектепти да качан башталган экен, этегине жетпей, мына акча бөлүп, ал жер бүттү. Шеркулов бүтөт. Анан дагы могу Шеркулов мектеби мына буйруса бүтөй деп калды. Мына 25-20 декабрга чейин беребиз деп атышат. Бунун баардыгычы ушул мамлекет тарабынан жүрүп аткан жумуштар. Ал жерде биздин содействиябыз, сенин ишиң бар ишиңер менен биздин эмебиз ал жерде усталарга жардам берип атабыз. Эгер подрядчик жок, устам жок деп турган болсо, жергиликтүү местилерден ошо айлыгына иштеп берип ошону карап атабыз и контроль бизге койгон. Ар бир кабинеттер стройка болуп аткан жерде көрүп атасыздар, камералар турат. Ал болсо прямой подключение акылбек Сөбековичтин алдында турат. Көрүп турат ким кандай иштеп. Андан сырткары могу чоң мектептер эмеде турат. Өмүралиевдин берки Борош мектеби. Буюрса курулушу башталып, дуал тургузулуп бүтөй деп калды ал мектептер. Эми больнойлорубуз бар, да, действительно, жетишпейт дагы. 4-5 мектеп курушубуз керек, 5-6 садик курушубуз керек. Эң больной, плачевный Арашат, кече бурчу кулап калыпчы. Эми анын ичинде жана эмелерди алып кириш керек, жанагылардан. Китептерди алып кириш керек, анын маселесин контейнер чечип атат. Контейнерди көчүрүп турсак, жана ичиндегилерди. Бер жагын буюрса жазалып менен баштайбыз деди спикер. Буюрса алда бүтүп калса, алда чоң иш. Анан эми мына буюрса таза суу маселесинде таза суу боюнча, Арис боюнча 4-5 Нуржановда проект кетип атат. Жерге талды уже 67 миллионго, канча жерге талдан ким бар эле? Сиз уже жанагы көк кашаптагы нар жактагы жасап бүттү, уже таза суу болуп калды. Долоно кирген, булар бар уже договорлорун коюп келди, канча буларды да 80 миллионго жакын. 140 миллион. И көбөй сизге канча эле? 140 миллион. Баша тегин Алисевкан баардыгы кирет. Буларга өздөрүнүн процедуралары бар экен, изучать этет экен, кол коюшат. Булар уже эмеден өтүштү жана процесстен. Кол койгондон өттүлөр, булар барып кол коюп келишти. Анан кийин буюрса бүтөт. Таза сууну өзүбүздүн күчүбүз менен жасап аткан таза суулар бар. Мына бакдык тиги Калбага
қалбаға где-то 3 миллиондан ашық соңғы 3 миллиондан ашық соңғы таза қалбаға эме тартып келет аласыз, таза су. Бұл өзүнүн менин болот. Биздечи мындай да мына көбөлө мен деле райондордо науке базар коргоо сузаактар иштеп жүрдүк. Мындай биздикилер мүмкүнчүлүк аз да, жок. Мына жергиликтүү бюджеттин эсебинен сайдып барат, жергиликтүү бюджеттин эсебинен таза суу чыгарат миллиондогон деген бул жомок. Мисалы, республика боюнча мына айтып койсом, бир 10 чакты айыл өкмөттө ушундай возможность бар да. Өзүн каржылайт турган. Мына биздин Бекмолдо кошогондо ашып кетсе бир 10-дон 15. Жана кел чыккан жерлердеги айыл өкмөттөр да. Мисалы, Чаткалда Канышка деген айыл өкмөт бар. Кичинекей бюджети где-то бир 200 миллион, 300 миллион баштан ашат. Алабугада бир Казакмыс деген чоң ишкана бар, алар төлөйт. Ушуга окшогон да, мисалы, Көмтөрдүкү кимге төлөйт, ошол жакта. Мына Бекмолдодо мына ушуга чейин бири-бирибизди чукуп, бири-бирибизди иш кылбай, интрига, саясат болуп отуруп, акчабыз почти 800 миллион миллиардга жетип калды. Бир кылган ишибиздин дайыны жок, же иштен жок, же акчадан жок, же бир эмеден жок жүрдүк. Ушуга чейин тентейип арын эме жазышыпчы. Саясат болуп кеткен. Интрига бөлүнүп алгандын да мындай болуп. Кийинси келип кичинекей бир тендерге берип, эмне жумушту баштайт десе, бирөөсү келип туруп арыз жазып берип коет, аппарат болгондор айып коет. Алар сразу келет, ишти козгойт, счеттөрдү жабат, арест коет, болду тура берет. Булар текшермейинче ачпайт, иш токтойт. Мына буюрса, мына ошондайдан экөөчө камалып кетет. Камалып кетти, урок болуп кеткен да, сабак болуп кеткен. Тура меселе болбойт, тура меселе. Мына азыр айыл өкмөттүн башчысына билесиңер, акимдерге берген, мен сырттан жүрөт алып келип отуруп койдум. Жоопкерчиликти мен өзүм алдым, айыл өкмөткө айттым. Мына азыр башталды жумуш. 67 миллион сомго сасык булактын ичинде ошончо акчасы бар, таза суу жок. Мына таза суу бүтөйт деп калды. Чыкабыз деп коебуз, сасык булак. Чыкабы. 37 миллион сомго Аралга кеткен жерде жана чоң арык кайда, жол арыгы. Ал жерде таза суу кетип атат. Бүтүп калды уже. Берки кеңешке 31 миллион сомго, ал жерде уже 30 миллион, 67 миллион сом местный бюджеттен жасайт деген бул башкалар үчүн жомок. Башка айыл өкмөттөр үчүн. А биздикилер мына реально жасап атат. Мына канча миллионго 28 миллионго техника сатып беришти. Техникадан уже маселе жок мына. Көрдүңөр, гаражды жасады. Ал жерге бүт айыл чарба техникаларды алып келди. Комбайны, селкасы, майда чүйдө бүт алып койду мына. Өздөрү иштетип атышат. Бул да жакшы нерсе да, мамлекеттен бирөөнү алып эмелган жокпуз. Мамлекет ордуну берген жокпуз. Жасап атат. Мына 4-күнө 5-күнө мени чакырып атат. Садиги жок. Ошончо миллион акчасы бар, 5 миллиондон 500 миллиондон ашык. Садиги жок. Мына садикти эртең күнү капсула салабыз бар. Айыл өкмөт. А мурун кандай болгон? Бөлүп алган спорт залдарды сала берген. Мына Бекмолдонун өзүнүн бирimiz 3 спорт зал бар. Бир шөптөн чыкпайт. Бир айда ойлогон баланы көрбөйсүң. Жөн сала берген. Лишь ушул салып калыш керек. Ошол жерден уруп калыш керек. Бул берген. Мына азыр токтоттук кандайдыр, баарын токтотуп, давайте. Таза суу, мектеп, бала бакча. Анан биз эми мына айыл чарбасында да атабыз. Той маселесинде айтып атабыз да. Той маселесин мына чыкты той көчүш керек экен да. Жүгөрүнө келди деп атабыз. Мына былтыр биз мен келгенде 9 гектарга район экчикенбиз. 9 гектарга. Биз практикалык жеттик дагы бүт бардыгына милдеттүү түрдө айыл өкмөттөрдү башка көзгө чакырып алып, эгезин, кыбыртасында отуруп, бир-эки жерге жанагы семинар өткөрүп, бир эмелер база жанагы Рустам Кышаевичтин базасын алып эгет экен ошол киши. Барып көрсөтүп, буларды кыйнап, бектиртип, бир 80-90 гектарга чыктык. Анан шарт койдук. Ким айыл өкмөттө көбүрөөк эксе, комбайн алып беребиз деп. Өзүбүздүн эсебизден Нуржановдун эмесинде көбүрөөк эгилдилер тиги жүгөрү, силоска. Өзүнүн эсебизден бир жаңы тракторду алып бердик. Жанагы 2 жөөктөн алып кеткен, ал эми кичинекей да биздики. А Бекмолдо алып келди, жана чоң 5 жөөктөн алып кете турган. Буюрса кийинки жылы дагы гектарын көбөйтө турган болсок, чоңунан алабыз биз деле күчүбүз жетет жанагы колхозданчы. Ал 2 жөөктөн алып кеткен, бирок майдалап берет жакшылап. Силос деген жакшы экен да. Силос өткөсөк мына баары сүт сайыбыз, суу өткөрөбүз.
Эптөөлө жана уйду сорулап атып иштеп көрөбүз. Аныбызда баасы аз болуп атат, билип атасыздар. Ошон үчүн мындай кылып атабыз. Мына биз эсептеп атабыз. 1 гектар жерден бед эксеңиз бир 7-8 тонна бед алат экенсиз. 7-8 тонна. Ал 7-8 тонна менен бир жылда ашып кетсе бир 2 үйдө эле бага алат экенсиз. Бир круглогодично 2 үйгө 3 үйгө жетет экен да. Ашып кетсе кичине берип турсаңыз. А 1 гектар жерде силоста эксеңиз 40 тонна, 50 тонна силос берет. 40 тонна, 50 тонна. Орточосу 40 тонна, 50 тонна силос менен сиз 10 үйдү бир жылда бакканга мүмкүнчүлүк болот. Биринчиден, экинчиден сүтү көбөйөт. Сүтү көбөйөт экен. Аны биз уже практикада көрүп атабыз да. Но эме жакта Ак-Калпакчыкта бир фермер бар. Ал жерге дагы барып областтык деңгээлде бүт областтын фермерлерин апарып көрсөттүк. Силосту оруп, анан силосту кандай кылып жыйып атат, малдарды бергенде кандай результат берип атат, баарын көрүп атабыз. Барып көрдүк ошол дыйкандар менен. Ошол тоюк маселеси ай чарбасы боюнча бул жумуш кетип атат. Биз ошол эмеге өттүк. Жанагы жүгөрүгөчү. Анан былтыр болсо суунун астыгынан жанагы суунун аз кам требует эткен май өсүмдүктөрүн өтөлү дедик да. Анан кийин элди алдымен жана сафлор бар. Май чыгаруучу сафлор. Май бере турган. Анан элге айтсак, эл жакшы эме кыла бербеди, көңүл ала бербеди. Анан айыл өкмөттөргө, жетекчилерге айттым. Биринчи өзүбүз үлгү бололу, өзүбүз эгелик. Эгер банкрот болсок, өзүбүз банкрот бололу. Эгер байып кетип, ушундай эле болуп кетип атса, эл бизди көрөт дагы артыбыздан ээрчит. Давайте сафлор эгебиз дейт. Анан былтыр эки көрдүк эле, ачык айтыш керек жакшы болгон жок. Сафлор эки эле курап кетти. Бой кичине көтөрүлдү, даже эмеге илинбей калды. Кээ жерлерде бир-эки жамгыр жаап койгондо кача болот эле да. Жамгыр Кудайдын эмеси экен, болбой калды. Анан чоң цехна ар бир айыл өкмөттө куруу эле дегенде 4-төн 5тен долбоорлор кетип атат. Ар бир айыл өкмөттө. Фонддон кетип атат. Чет өлкөлүк жанагы донорлор менен иш кылып атышат, стимуляторлор менен иш кылып атышат. Ар бир айыл өкмөттө. Так, мына мен айтып коеюн. Ол жерде мына сан бар. Кайсы мына айыл өкмөттөрдө иштеп келет. Саламаттык боюнча. Больницабызда 7 миллион сомго эм алып келип бердик. Томография. Рентген аппаратын. Акыркы үлгүдө ал областта жок экен. Бишкекте бар экен, биз алып келдик. 7 миллион сом. Цифровой экен, баарында болуп туруп, туур десемде туруп тартат, сразу капитан чыгарып коет экен. Соткада берип коет экен, цифровой экен. Акыркы үлгүдө экен. Анан биз эме алып бердик, саламат сактоо боюнча. УЗИ аппаратын алып бердик, Өмүралиевдин жана эмеде турат, больницада. Алдар цифровой, акыркы үлгүдөгү цифра эме УЗИ аппаратын. Анан майдын ичинде жанагы тиш алып бере тургандарды 5-6 жерге алып бердик. Тиш эме алып тургандардычы. Кресло бар. Өмүралиев муну алып берип атасыз, аны 2-4 жерге. Эң чоң саламат сактоо боюнча ушулар болду. Саламат сактоо боюнча бизде азыр айтып коеюн, Айдаралиевди чоң депутаттарыбыз, жогорку депутаттарыбыз баш болуп кийлигишип, ошол жерде мектептин оорукананын курулушу башталат деп проекттер бүт кагаздар бүтүп, уже тендер ойнотулуп, подрядчиктер аныкталып калды. Уже жумуш башталат ал жерде. Больница курулат, Айдаралиевде. Саламат сактоо боюнча дейт. Билим берүү тармагында 13 долбоор дейт, почти 12 миллион экен. 13 долбоор. Эми ал жерде мектеп парта сарта бүт кетип атат. Доска кылып берип атабыз. Биз досканы алып бердик биринчи жолу. Доска. Ага келет. Чоң доскада кадимгидей мондай доска. Телефон доска экен да, телефон доска экен. Колуң менен иштей берет экенсиң. Аны эмнеге алып бердик? Аны быйыл бүт 29 мектепке баарын алып берели деп атабыз. Себеби баягы ОРТга балдар 15 класс бүткөндөн кийин жана тесттерди тапшырганга ОРТга биздин балыбыз жетпей калып атпайбы? Орточо балл жана 120-150 болуп 150ден ылдый калып атат. 200ге жеткен окуучуларды, балдар 200дөн ашкан окуучуларды чет мамлекеттен өздөрү келип алып кетип атат, чет мамлекетте окуп атат. Биз ошондой мүмкүнчүлүк түзүш үчүн ошо ар бир мектепте ушул жанагындай
Тоскоға алып берейін деп атабыз. Bundan önce bürön aldık, emege. Ömür Aliyev'de turar. Mektepte. Андай başkalarına da alıp veririz. Kalganları bir жанагы отопление, долонудағы ақсақал өмір бойы ушу болбогон экен жана отоплениясычы. Эсенбектик мектебине. Ал жердин отоплениясы дагы жасадык, эшик терезелеринин бардыгын алыштырдык, көрдүңүз. Туалетти чейин алыштырдык. Арис менен 3 этажда чейин. Аны жасадык өзүбүздүн эсебибизден. Маалымат берет. Маданият тармагында 2 доллар, 1 миллион канча кетти. Маданият доллар жанагы эврел алып бердик. Инструменттерди. Эски кол чыгса Атай Орунбаев мектебинде бирөө бар, анан мына биздин өзүбүздүн мектебибиз. Өзүнүн доктору. Эме жок экен жанагындай. Микрофон жок экен. Үчүнчү аппараты жок экен. Үчүнчү бир. Азырда закылдатып коюп атышат. Спорт тармагында 2 доллар дейт. Спорт тармагында 2 доллар. Жанагы бул. Батыр келбети. Иличтер ошол кишинин суроосу менен, ушул кишинин аркасы менен макулдап тигим алып берди. Жанагындай. Эки спорт залына тең алып берди. Ар жагына дагы, бер жагына дагы. Калган айлык бүтүр өздөрү болуп атышат. Ринг алып бердик, айтканда жана стандарт ринг. Областта жок экен андай ринг. Нуржановдо жанагы кайсы? Спорт зал. Токтокойдун ичинде ким бар ошол жерде? Ринг кадимгидей стандарт ринг. Канча турат? Где-то 1 миллиондон ашык канча экен билбейм. Бу жерде 2 доллар деп тур, жалпысы 3 миллион экен, где-то 2 миллионго менде бар азыр калкуль айтып берем азыр. Анан өзүбүздүн күчүбүз менен 2 кошумча корпус курдук. Сейталиев мектебинде аралда мына мектеп кичинекей тар батышпайт окуучулар. Мектеп кура албайбыз. 2 класс куруп бердик. Чоң кылып турупчу. 2 класс. Бир үй куруп бердик, ичине класс куруп койдук. Бирөөсүн кайда курдук? Бирөөсүн Нуржановго курдук. Нуржановдо ким бар? Бала бакчага 2 корпус моңой турат экен. Экөөнүн ортосуна кошумча дагы бир корпус курдук. И целый ал жерде тамак, майда чүйдө ула тургандарды менен бүт алып бердик. Сону инфраструктура көркөндүрүү тармагы 5 доллар, Нуржанов айнама унутмал. Мал базарды эме кылды. Мал базарды көрдүңүздөр да? Мал базардын өзү мыйзамсыз экен да. Бер жакта парковканын өзү мыйзамсыз экен. Ал парковка деген жер эмес, ал өзү жайык жер экен өзүчү. Аны уже трансформациядан өткөрүп, азыр мыйзамдаштырып, аны уже бүтүрдүк. Эми айыл өкмөтүнүн эмесине бердик, айыл өкмөт эми арендага берет башка эмегечи. Конкурска коюп арендага коюп. Биз болсо жанагыны ичин нар жак жагы бар, сас жагы. Ал жагын кеңейтип туруп, ал жерге навестерди бердик. 5-6 навестер куруп койдук. Көргөндөрү билбейм. И ичин бүт жанагы дорожка мындай адам баса турган туруп, дорожка кылып чыкты. Кеңейтип, бер жактан жанагы тамактанып турган жерибиз бар экен, көрдүк, илгерки билесиздер да. Ал жерде эмне кечиркөбүздөргө баарыбыз ушу аралашып кеткенде бар, бок менен тамак аралашып, арак акыбак чыгып. Буну биз аркы башына көчүрдүк, аркы жагына. Кичине көчүрдүк, эми дагы ретти келбей атат, туалетте ретти келбей атат, ал жердин дагы бөлүсө уже келип калды. Бер жактан майда чүйдө бардык шыпырып алдырып салдык. Жана камок дегендер жок азыр. Көрдүңүздөрбү? Таппаса машиналар турат, тамактануучу жайы өзүнчө, туалеттин азыр салып атат, өзүнчө. Эми адам экен, туалет салып берсең дагы ар жакка барып туруп, акыбак чыгарып атат, бүт нар жагы сас чыгат. Ал мал базар дагы кетип атат, буюрса өзгөчө кырдаалдар долбоорду 1 доллар кетти. 1 доллар бул жанагы чак базардагы чоң жанагы эме айтып калды, министр айтып калды. Эгер гараж салсаңыз, мен машина берем депчи. КамАЗда. Жанагы акыркы үлгүдө президент берди го чоң КамАЗда. Аны алып бере албай биз гаражды жок экен. Азыр гараж салып берди чоң. Ошо салып берет, ал машина берди, жаңы машина. Эми азыр пожарный маселе болуп атат бизде. Жанагы Айдар Алиев, Талдыбулакта өрт чыкса, аксакалдар кичине бир стация баскан.
Айдар Алиев қалды бұлар ошол жақта өрт шықса, бұл жерден жек башқа уже аяқ күл болып қалады да. Мына азыр губернатормен уже чейіп мақұлдашып отырмыз. Губернатор кейінгі жылдыққа где-то 5-6 миллион берем деді. Мен 5-6 миллион берем берсем, 10 миллионға Талдыбұлақтың базасында, Талдыбұлақ, енді центр, жолдың чекесі. Ошол жерге бір МЧСке бір база құрып беремін атабыз. Министр мақұл деді, ошол жерге бір база құрып берсеңер, мен штабын чесіп беремін деді. Бір 10 шақты пожарда отырып қойып, машинасын жерге қойып қойып, ал ол жақты өтпөкөде жақсы болып, жаңа қышында үшіп қалған, тоңып қалған, көз қалғандарды бар, ошол жерге алып келіп, ыстап тұрған қыралықтарды қойып, ыстық чайын қойып қойып, ошол жерден и тосқанды да ошол жерден тосабыз. Азыр биз Алимден тосабыз, эмеден, бер жақтан, Бекмолдан. Гайбай Гарвализадан КамАЗдар уруп өтіп кетеді. Анан барып, туруп алып ошол жерге пробка кылат, жанагы жерде өтүп калган. Биз айтабыз, могу жерде туруп, ачылганда ачабыз, барасың өтүп кетесиң. Жок, эми биздин баягыбыз экен да. Ошол жерге барып турушуң керек, сен кирсиң, жолду ач. Анан Алимде гостиница бар, жакшылык, кофеси бар, ичип отуруп, жол ачылганда барасың. Эми биз ошол жактан тособуз, анан ошол жактан салып беребиз атабыз. Так, анан бердикеде бир биздин 5 таш суустан түшкөн таза суу, баягы минералдык эмеси, качественный суу бар экен да. Жалал-Абадтын суусуна окшогон. Жалал-Абадты жакшы көрсө, жанагы 28 дегенде тошкасы жөн эле суудуч. Арасаңбы? Упаковать этип, газовать этип турушкан, биз жатпайбыз жана Жалал-Абад 28 дегенде. Ошо жөн эле ошол суу. Водовоз менен алып келет, заводко алып келет дагы. Стирлеп тазалап туруп эле, баклашка коёт. Газдан урап дагы, келет. Мына биз ошо эмеде качествосы өткөн таза суу бар экен, 5 таш. Ошону биз өзүбүз сертификат туруп, 5 эмеге куралып атабыз, мына Бекмолдо айтып, техника менен. Где-то 13 миллиондой, 11 миллион сомго өзүбүздөн 5 таш деген суу чыгарабыз буюрса. 5 Кудай буйрса да атабыз. Помещение салып издеп уже айына чайына калдык, акчасы даяр бөлүнгөн. Буну чыгарсак, анан кийин Өмүр Алиевке эски цемент завод болуп жүргөн жер бар экен, баягы Ылый жакта, түшкөн жерде. Ошол жерде азыр барып көрсөңөр болот, жибий заводун салып атабыз, жибий. Жанагы лоток, кольцо, столба, майда чүйдө ушундай чыгара бере турган нерсе, бетон цехал. Алдагы бир канча жылда сокуйбеле бар берди. Билесиздер, ошол жерде болуп атат. Мурда болгон ошол жерде, бетон завод болгон. Илгери болгон экен. Болгон. Ошол жерде азыр уже эмелерди орнотуп койду, жанагындай жылап турган крандарды. Мостовой. Ограждение кылып атышат. Анын иши дагы бюрократ болуп кетти, жанагы уруксат бере турган кагаздарды бирөө бербейт, балдар кыйналышат. Биздин максат могу фонддун акчасынчы жок кылып бербестен, мисалы ремонтко берсең, отопление, эшик терезеге берсең, болду, ал бөлүп атса да. İşlerinde yok oldu, ana bazırak oldu. Biz o şu bizdin fondun положениесinde bölüp olgan. 30%, 50% sotsialдык ушундай маселелерге, 10%, 5% МЧСке, ана 40% экономикалык проекттерге дегенде. Анын жол иштелбей, мына жакын иштелип чыкты. Biz 40% акчаны, жана 100 миллионду, 40%. 40 миллион деген сөз. Банктарга бердик. Nazır keremet bank bilen işleşip atabız. Başka banklara barsak, öndörünün toğlu vergileri var. Prosent berip atabız. Keremetke berdik, 6% berip atabız, 6. Biz 2% biz alabız, 6% bank özü janakı kazançlarını alabız. Al жерде бүт жанакы экономикалық проекттер, жолдорду иштелип чыгып, уже буюрса баштадык. Биз ошол жанакы мүмкүн болушунча жанагыларга жумшайлап атабыз да, акча жок болуп кетпесин, фонддун акчасы. Кайра бир процент болобу, туум болобу, билесе болобу, кайра келсин бизге депчи. Жана фонд өзү толуктай берсин, өзүнүн председатели, да 2-3 баласы иштейт, айлыктары каралган. Фонд өзүн көбөйтө берсин деген максатта болуп атат да. Фонд өзүн көбөйтө берсин деген. Анан бизде мындай да, фонддун бизде мындай да, бүйрөгүм алмаштырам, боорум алмаштырам, чын мамлекетке барышым керек, өзүм операция кылышым керек, улак чогабыз,
волейбол ойнойбуз. Толтурат маселе, мына маселе келет. Аны мен айтам, менске бере албайм. Аянда фонддун положениясында менске бир 1000 сом бере турган болсо, мен азыр прокурордон аңдып, ар бир мен чыгарган токтоомдун бир копиясын прокурор бүт бар алат. Мен мыйзамсыз эле бир жерде положенияда чыгып кетсем, иш козгойт, мен иш козгом келбейт. Бирөө жарым. Десең ана нааразы болуп кетет да. Анда бизге анда мында кереги жок болсо ана эмне бөлүп койбойсуңбу? Мен алып колдон бул мен экономикте турган положение. Мен фильм өкмөт кол коюп бере турган положение. Мен азыр ушуну суранып атабыз. Ушу түшкөн каражаттын эсебинен бир 0,5% бийчи, 1% ушу акимдин резервине бөлүп бербей депчи. Мен ошо жанагы ошо келгендерди курулуп кайтырып жок дегенде бир 20.000 сом, 10.000 сом берип койсом жакшы, хотя бы Турциясына же кичинекей жол берет. 5.000 сом да бере албайм, 1000 сом да бере албайм. Ана ошо жалдырап келет байкуш. Мына бөлөк шишип кетти деп, урсанып чалдайтып келет. Бере албайм да, эч нерсе бере албайм. Ушу фонддун биз 1 миллионсу анан алар нааразы болот да. Ушунча 100 миллион сом туруп, неужели 5 сом бере албайсың? Мен сага 5 сом берсем иш козгоп бермейм азыр. Кээбирөөт түшүнүп кетет карашында. Кээбирөөт таргап кетет, тилдеп кетет, эшик бир төп кетет, чыгып кетет, сага бекет кетет. Ушундай маселе. Эми ушунун үстүндө азыр мен өткөндө Бакыт Эргешев менен сүйлөштүм. Бүт фонддорго эмес, ушинтип фонддор бар райондордукун хотя бы 0,5% берип коюп, ошондо менде жок дегенде 500 миң сом турап турабы. 0,5 болгондо 500 миң сом, 1% миллион сом. Турса, ошол бергендерге берип турсаң, алар да кичине мындай болот экен да. Эмичи, бияна деле Кудай каршы нерсе. Жыйынтыктабайлы. Бул ушул жагы деле мына могу окшогон долбоорлордун баардыгы ошо жердин эсебинен иштелип атат. Бул окшогон биздин долбоор эмелерибиз бар. Талбулактар, заместражениябыз бар. Андашылык деген Айдар Алиевте бар, эми ал өтө кооптуу, аны өзү жогорку кеңештен Акылбек Сөкүнчү депутат болуп жүргөндө иштетилбесин деген чечим бар. Ал жер эме. Бирок алар иштетилбесе дагы жанагы лицензияны алып жүргөн үчүн төлөйт пул жанагы. За ошо лицензияны кармап жүргөн үчүн. Быйыл мына Айдар Алиев туугандарга почти 40 миллион, 43 миллион сом акча котоп берди. Ал 43 миллион сомду Айдар Алиев халал колдонсо өздөрүнүкү да. А мен ошо айтсам туура эмес түшүнүп атат да. Жок, сен азыр биз 43 миллионду жеп койсок, биздин оозубуз булганат, эртең андаш ачылыш керек. Асасы. Сен андаш ачылса да, ачылбаса да уже 43 миллион сеники. Бул деген уже алар ошо лицензияны алып жүргөн үчүн эле кот берет. Туура. Кугандыда дагы бир эме месторождение ал дагы төлөп турат, миллион сомду ушундай төлөп турат. Талбулакта эмес канча берип турат азыр? Азыр 19-жылдан бери лицензия аннулировать этилген лицензия берилип калды. Быйылкы жылы уже болуп калса, Талбулактан дагы берилет да. Эми мындай да урматтуу туугандар, жер жер казынасын иштетип, инвестор келип, иштетип, чоң налогторду төлөп, жумушчулардан пайда кылып, элге зыянга, экологияга зыянын тийдирбестен каржы бюджетти толтуруп турса, эмнеси жаман? Анан кээ бир учурда биз кыска ойлоп калып, жок, биз иштетпешибиз керек, мен неберем иштеш керек, чөбөрө иштеш керек, биз көрдүк, өлдүк, болду, наркылар иштетсин. Андай эмес да. Эгер мыйзамды бузбастан, экологиялык жана бузбастан талаптарды мыйзам чегинде иш алып барса, мына Бекмолдо азыр эмне? Бир рет мына таласка эмес, бүтүндөй баардыгына жардам берет. Областка жардам берет. Областтык фонд бар. Бакылап деген бүт баардыгына жардам берет. Өмүрлөрдү майда чүйдө маселелерди чечип атат. Урматтуу аким, кечирип коюңуз. Бу жерде курултайга барып, курултайдан эртең не вопрос чечет, ошону сүйлөшүп албайлыбы биринчичи? Биз наблюдать этип келдик. Эртең Бакаевтан менен талас бир эле вопросту кайра сүйлөй бербесин деп. Сиз бу жерде доклад жазып атасыз, бирде 2 саат болду сизге. Анда биз бул элдин көйгөйүн чечип, бириктирип